Коомдук тармактарда талкуу жараткан элчинин жубайы. Ооруканалар коомдун көзгүсү. Британиянын Кыргызстандагы элчиси жубайы дарыгерлерге тамак даярдап жатканын көрсөткөн сүрөтүн Twitter баракчасына жүктөгөнү өлкөдө кызуу талкууга жем таштады. Коомдук сайттардын колдонуучулары эмнеге президенттин же депутаттардын жубайлары мындай кадамга барбайт деген сын пикирин билдиришти. Башкача айтканда, окуя абдан саясатташып кеткен эле. BBC элчи Чарльз Гарреттинин жубайы Вероник Гарретке байланышып, анын өлкөдөгү кайрымдуулук иши жана саясатташып кеткен окуяга көз карашын сурады. Вероник Гаррет: учурда Кыргызстан чоң трагедияга туш болду. Кимге гана жоолукпа, алар же алардын жакындары коронавирустан жабыркады. Көзү өтүп кеткен ар бир адамдын үй бүлөсү жеке трагедияга туш болду. Алар өмүр бою кайгылуу окуяны жүрөгүндө сактайт. Менин аракетимде эч кандай саясат жок. Учурда жардам керек болуп жатат. Менин жардам берүү мүмкүнчүлүгүм бар. Ошондуктан колумдан келгенди жасап жатам. Көптөгөн атуулдар ар түрдүү ыкмалар аркылуу колунан келген жардамды берип жатышат. Дарыгерлерге тамак даярдап берүүнү Бирге аттуу ыктыярчылар штабынын өкүлү Элдар Шабданов аттуу жигит демилгеледи. Бул жигитти мен тааныбайм. Анын демилгеси COVID-19 пандемиясы учурунда дарыгерлерге көмөк көрсөтүүгө багытталган. Аларга ыктыярчылар, айдоочулар, ашпозчулар жана башка жардам керек эле. Мен биринчи айым же депутаттардын жубайлары кандай иш менен алек экенин билбейм. Балким алар дагы жардам берип жатат. Биз аны билбейбиз. Бирок курч-кырдаал түзүлгөндө тамак даярдайсыңбы, кайрымдуулукка акча топтойсуңбу, бир жайды тазалап бересиңби? Айтор колдон келген иш көп жана ал ишти аткарууга умтулуу абдан маанилүү. Кризис учурунда ыктыярчы болуу, көйгөйдү чечүүгө салым кошуу, адептүү жана адилеттүү коомду бекемдейт. Демек мен эчтекени саясатташтыргым келбейт, колумдан келгенди эле жасап жатам. BBC: сиз көп убактыңызды Кыргызстандагы жардамга муктаждарга бөлөт экенсиз. Мисалы, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга англис тили боюнча сабак өтөт экенсиз. Сизди мындай кадамга барууга эмне түрттү? Вероник Гаррет: Кудай жалгап, жолдошум экөөбүз бекем үй бүлө курдук. Жолдошум мени дайыма колдоп келет. Биздин 5 балабыз бар. Экинчи баламдын мүмкүнчүлүгү чектелген. Жаңы төрөлгөн кезинде кызым көп оорудо. Анын тубаса мүмкүнчүлүгү чектелген болуп төрөлгөн. Ымыркай кезден бери кыйналганын баарыбызды таасир этти. Кызым узак убакыт бою ооруканада жатты. Мен ооруканаларды коомдун күзгүсү катары көрөм. Ал жерде эчтекени жашыра албайсың. Чыныгы татаал турмуштал ошол жерден байкалат. Ооруканаларда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды карап жаткан ата-энелерге байкоо салып, чыныгы кайгыны жана азапты көрсө болот. Ооруканада кызым менен жатканда көп нерсени аңдадым. Бирок эң негизгиси биздин үй бүлө привилегиялуу экен. Колубузда бар болгондуктан кыйналып жаткандарга жардам берүү биздин милдет жана өзүмдүн жеке каалоом экенин түшүндүм. Бишкекке келгенде мурдагы ишимди уланта алаарымды билгем. Буга чейин мүмкүнчүлүгү чектелген жана аярлуу катмардагы балдар менен иштеп келгем. Ошол эле учурда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды карап жаткан ата-энелерге дагы жардам берүү абдан маанилүү. Ошондуктан Токмок жана Беловодскийдеги балдар үйүндө, бейөкмөт уюмдар, Бишкектеги Оберг реабилитациялоо борбору менен иштеп жатам. Бул иш мага эргүү берет. Бул аркылуу чыныгы кыргыздарга кезиктим. Алардын турмушу абдан татаал. Учурда COVID-19 вирусунан улам англис тил сабактарымды интернет аркылуу өтүп жатам. Кыргыз Азиздер Федерациясы менен биргеликте англис тили боюнча сабак өтүүгө материалдарды даярдадык. Кыргызстанда бул абдан оор болду. Өзгөчө карантин чаралары киргенден кийин көзү азиздерге англис тил боюнча сабак берүү абдан татаал болду. Ишим аркылуу мыкты шайыр, чыдамкай жана сабырдуу кишилерге жолуктум. Алардын көбүнчө коронавирустан улам онлайн жолуктум. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылган кыздар жана жаш амбициялуу жарандарга дагы кезиктим. Ошондо мындай аракет жасоого эмне түрткү болду? Муну өтө эле жөнөкөй жол менен чечмелесе болот. Мен адилеттүү, адептүү жана татыктуу коом курууну каалайм. Мындай коомдо аярлуу катмарга жардам көрсөтүлүп, ийгиликке жетүү үчүн мүмкүнчүлүк берилип, бактылуу болууга жол ачылышы керек. BBC: сиз коронавирус пандемиясынын улам бүтүндөй дүйнө кыйынчылыкка туш болгонун айттыңыз. Коомдун ролу тууралуу сөз кылдыңыз. Мындай курч абалда кыргыз коомчулугуна кандай кеңеш сунуштайт элеңиз? Вероник Гаррет: Кыргызстанда жашаган башка чет өлкөлүктөрдөй эле бул өлкөдө жашап калганыбызга сүйүнөбүз. Биздин жолубуз бар экен. Азыркы абалды көрүп кайгыга батам. Абал абдан оор. Бирок муну жеңсе болот. Оор кырдаалда маанилүү сабак алса болот. Өзгөчө ыктыярчы болуп жүргөн жаштар чоң сабак алып, турмушта эмне маанилүү экенин түшүнөт. Бир гана жаштар эмес, баарыбыз сабак алышыбыз керек.
жардамга муктаждарга кол сунуу, аярлуу катмарга көңүл буруу, сабырдуу жана түтүмдүү болуу. Тарых кыргыздар күчтүү жана сабырдуу экенин көрсөттү. Бирок азыркы кырдаалда ошол сапаттар абдан керек болуп жатат. Мен бир гана биз силер менен биргебиз деп айткым келет. Булак BBC Check.com. 17-июлда Кыргызстанда коронавирустан 83 адам каза болду. COVID-19 илдетинен бир күндө жалпы 83 адам каза болду. Бул тууралуу республикалык жам штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, бул пневмония менен коронавирустун бириктирилген статистикасы. Бишкек шаарында 33, Чүй областында 7, Ош областында 9, Талас областында 2, Нарын областында 3, Ысык көл областында 17, Жалал Абад областында 11, Баткен областында 1. Муну менен Кыргызстанда коронавирустан каза болгондордун жалпы саны 785ке жетти. Үмүт жылт этти. Орусияда коронавируска каршы эмдөө алгандар ооруканадан чыгышты. Орус окумуштуулары коронавируска каршы россиялык вакцинаны сыноого биринчилерден болуп катышкан ыктыярчылар Бурденко атындагы госпиталдан үйүнө чыккандыгын кубануу менен сүйүнчүлөштү. Медиктер сайылган вакцина алардын организмине кандай таасир берерин 28 күн бою байкап турушту. Вакцина коопсузбу, органдарга зыяны жокпу деген нерселерди көзөмөлгө алышты. Ооруканадан чыгаар алдында бардык ыктыярчылардан кандын анализин алганга да организм ооруга туруштук берген антителолорду иштеп чыга баштагандыгы жана ооруга каршы иммунитет пайда болгондугун көрсөттү. Анткени менен адистер инфекцияны жеңдик деп кубанууга али эрте экендигин, препарат өзүнүн натыйжалуулугун көрсөтүшү керектигин айтышты. Келерки этапта окумуштуулар эмдөө алган адамдарда пайда болгон иммунитет канчага чыдаарын текшеришет. 7 мүнөт жетишпей калдым. Ал мага кызымды жакшы көрөрүмдү айтып кой деп айтты. Шаардагы ооруканада ыктыярчы бейтапка жетишпей калып, ал каза болуп калганын айтып ыйлады. Социалдык тармактарда Бишкек шаарындагы ооруканалардын биринде ыктыярчы болуп иштеп жаткан кыз бейтапка 7 мүнөт жетишпей калганын айтып ыйлап жаткан видео тарады. Видеодо ыктыярчы болуп иштеген кыз бейтапка 7 мүнөт жетишпей калганын айтып, бейтап каза болоордун астында ыктыярчыга "Мен азыр өлөм, кызыма аны жакшы көрөрүмдү айтып кой" дегенин айтып ыйлаган. Видеодо ыктыярчы кыз көз жашын тыя албай ыйлап жатканын көрүүгө болот. Өлкө боюнча коронавирус менен пневмония оорусунан жалпы 785 адам каза болду. Эми кыргызстандык саясаттануучулар да Путинден жардам сурашты. Кыргызстандык бир нече саясаттануучулар Орусиянын президенти Владимир Путинге кат жолдоп, андан Кыргызстанга жардам берүүсүн өтүнүшкөн. Бул тууралуу саясаттануучу Кайрат Осмоналиев жазып чыкты. Алар өз арызында Орусиянын президентинен орус окумуштуулары ийгиликтүү тесттен өткөргөн вакцина менен кыргызстандыктарды да жабдуусун суранышкан. Исхак Эгемназаров Кыргыз Республикасынын баатыры наамын ыйгаруу улутубуздун ыйык парзы. Кана журтум, биргеликте демилгени колдойлу. Эл баатыры болушу үчүн сөзсүз адам бул дүйнөдөн өтүш керекпи деп айтышыңыздар мүмкүн. Кыргыз бир ушундай жан экен. Тирүүсүндө бир да инсаныбыздын кадырына жетпейт экенбиз, жетпей келиппиз, жетпейт дагы экенбиз. Аттең, негедир бул кылыгыбыз кыргыздын канына сиңип калгандай. Бирок элибизде өткөндөр даңкталмайынча тирүүлөр баркталбайт деген улуу акылмандыгыбыз бар эмеспи? Кана эмесе журтум, бул демилгени жапа тырмак колдоп кубаттайлы. Күн түн дебей кара жанын журт үчүн карч уруп, элибиздин руханий көрөнгөсүн тазартууга, диний сабаттуулугун арттырууга, туура багытка, түз жолго түшүүсүнө, жаным каным дебей талыкпай, чалыкпай, ак ниети, чын пейили, терең илимдүүлүгү менен опол тоодо эмгек мээнет кайрат арнаган ардактуу аалымыбыз эл баатыры эмей эмне? Бул жогорку наамды өткөндөн кийин да ыйгара албасак, анда шорубуз куруптур. Келиңиздер, бул демилгени жапа тырмак колдоп бөлүшөлү, пикир калтыралы. Жалгыз дарак токой болбойт. Кудай таалам ар бирибизден ыраазы болуп, ажыкебиздин жаткан жери нурдуу болсун. Боом Капчык айында бузулуп калган тез жардам унаасы боюнча министрлик түшүндүрмө берди. Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан жаңы алынган тез жардам унааларынын бири Боом Капчык айында бузулуп калды. Мындай маалыматты интернет колдонуучу жаран тарабынан кече 16-июлда белгилүү болгон. Министрлик жаңы сатып алынган тез жардам унаасынын бузулушу боюнча түшүндүрмө берди. ГАЗ Соболь 4X4 үлгүсүндөгү тез жардам унаасы бөлүнгөн аймакка, тагыраагы Ысык көл областтык аймактык ооруканасына жеткирилмек. Боом Капчык айынан техникалык мүчүлүштүк жаралып, унаа бузулуп калган. Окуя болгон жерге жеткирүүчү компания тарабынан механиктер тобу барышкан. Учурда
унаа Чолпон Ата шаарына токтотулду. Адистердин кароосунан кийин кошумча маалымат берилет дешти мекемеден. Тез жардам унаалары Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган долбоордун алкагында алынган.